kim çıkardı? Jolbay. Kim çıkardı? Memleketlik mekemenin janında molday turuşu. Umatınlar uyatmasın, alıp tuşlamışlar. Ne degan jol geldi? Yok. Biz realdu kartinani özümüzge көрсөтөлү dedik ta. Mына forma жүрөт мисалы, кана бейжик мисалы. Мына факразына. Түштөн мурун иштеткенде түштөн кийин ичип алып, иштикler өткөн. Качан моолар элементарды эле муну качан алынат? Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Биз азыр Жалал Абад областына келдик. Жалал Абад областында, ошол Жалал Абад шаарында мэрдин кабылдамасында эртең саңабыз. Саламатсызбы? Биз атайын ушул Жалал Абадта биздин жердештерибиз, ушул мекендештерибиз кайрылып жазып, бир топ көйгөйлөрдү айтты. Анын үстүнөн эң негизгиси могу мыйзамсыз парковкалар захваттуу деп басып каалагандай калчап, мындай айтканда беспредел болуп тажатышты деди да. Анан биз ошол авто сүйүүчүлөр, айдоочулардын укуктарын коргоо багытында да иш алып барып жатабыз азыр. Ошого азыр өзүңүз менен эле бир могу айлананы бир көрбөйлү сиздин коштооңузда. Saat 2'ge мен жыйын чакырып көрдүм эле жетекчилерди. Кааласаңыздар, мен өз замдарымдын бирөөнү кошуп коеюн. Жок, азыр могу 2'ге чейин 5 мүнөт эле. 10 мүнөт ашып кетти. Могу жерде көрөбүз, могу айданын базардын айланасында. 2'дебиз. Өзүңүз маселе менен тааныш болуп каласыз да, анан көрсөтөлү. Кечкенге оңоюраак. Не кылып атат? Жетекчилерди чакырып бир тапшырма берсеңиз, может. Сиз айтыңыз. Менен көбүнчө чечет. Достор, азыр мэрдин кабылдамасындабыз. Азыр шаардын чок ушул ортосунда, Жалал Абадта жүрөбүз. Комментарийга жазыңыздар, бөлүшүңүздөр. Башка группаларга, Жалал Абадтагы жалпы мекендештерибиз көрсүн. Бул жактагы мыйзамсыз аракеттер кандай болуп атат, алар менен кантип жүрүшү керек. Ушул боюнча сөз кылабыз алдыда. Азыр мэрди кутатабыз, буюрса bir qatar şaharının aylanasını qarab, жеринен көрүп, анан ушуга тийиштүү чараларды колдонот деген ойдобуз. Ошол биз мындан кийин буюрса Ош шаарына барабыз. Ош шаарында дагы ушундай маселелер болуп атат. Колдон келсе ошо Баткенге дагы пландарыбыз бар. Урматтуу достор, ушул түштүктөбүз, Кара Сууга барабыз дагы. Сиздерде бир маселелер болуп түшөткөн пикирлер, ойлор, көйгөйлөр болсо, биздин ошол Facebook'ta, Instagram'da kayırılıp yazsanızlar olur. Siz kaç olarak geldiğiniz gibi hizmetle? Fevral'da oldu. Fevral. Жалал Абад шаарында қанша машина var? Каттоодо турган. Каттоодо турган 20.100 нече күнү каттап чыкканбыз. Каттоодо турган 20.100. Анын ичинен көпчүлүгү жараксыз машиналар деп каттоодо турган, бирок бирок каттоосу биякта, анан каттоосу башка жакта өзү бияк болгон машиналар канча? Ең негізгісі налогты, транспорттың налог бойынша бюджетке түшіру мақсатында біз анықтадық. 20.100 біздің Жалал шаарында катталган машиналар бар екен. Анын канчасы жарактуу, бүгүнкү күндө анын канчасы жараксыз, анан канчасы ушу Жалал Абад шаарында мындай элибиз пайдаланып турган транспортторду аныктадык. Эмечи? Канча парковка бар? Парковка так 18 парковка. 18 парковкада канча автоунаа батат? Эми ал боюнча кеңири маалыматты билем. Сиздерде азыр атайын бир экскурсия кылып атат да, бул жакта. Канча парковка бар? 22 парковка. Канча автоунаа ылайыкташкан?
Siz parkovka жетектейсиз? Кантип билбейсиз аны? Биринде парковкадан Ha. Жок. Жалал-Абадта ошол эми. içindeki biz aldık obyektlerdi, yerlerdi, parkovkalardı. Канча машинага ылайык саткан болжолду? Есептеп чыгайлы мен параметрларды көрөйлү, мен айтып берейин. Мындай буга чейин бир кызыкпадыңызбы ушуга? Ар бир парковка. Азыр мисалы Сарда. 22 000 машина бар экен да. Бишкек шаарында, Чүй облусунда 777 000 машина бар. Бирок парковка 84 000 эле машинага, 87 000 машинага ылайыкташкан да. То есть бул жерде айдоочулардын укугу түздөн түз бузулуп атат, шарт түз бербей атат мэрия. Шарт түз бербей атат, анын үстүнөн могу эвакуаторлор келип жүктөп кетип атат. Күнөөлүү эмес да. Арызданған баланы алып Жүрүңүздөр көрөбүз. Могу эмен забордун сыртында эме бар экен да. Мына мамлекеттик мекеменин айланасы да бул да. Мамлекет мэрияга таандык, Мамлекет карайын. Могу жерде шарттадам да. Мында мамлекет менен Şahitçi var memlekette. Карамагына карайт. О, мэриянын автоунаалары үчүн деген эмненин негизинде болот эсте? Эмненин негизинде? Гостко туура келбейт го деп атабыз да, эме белги. Гостко. Ана бул бизде эң агай. Kim çıkardı? Jolbay, kim çıkardı ana? Memleketlik mekemenin canında molday turuşu. Matınlar, bunu yakmasın, alıp dıştanızdan. İyi. Anan hazır bunu bazarda körüp tuttunuz şu bekeni. Demek ki bunu jakta jalan uşunday kılıp, bununday banner çıkarıp bilip koyuptu da. Az mı parkovщиктерди көрөп жүрүңүздөр. Парковщиктер кандай иштеп атат? Алар негизи кандай иштеш керек эле? Же форма жок, же бейджик жок аларда. Жөн эле келип айдоочуларга акча алат, же парковканын флагы жок мисалы. Мэриянын официальный знак кандай болуш керек? Кандай деп жазылат парковканын мэрияга таандык жерлердин парковканын знагы кандай болот? Жок, ал анын алдында деген жандай 20-30 деген мындай платный парковканын эмеси белгиси болуш керек да. Мына. Парковщик Siz экен. parkovщiksiz mi? Qaysi yerda ishlaysiz? Qayerda mashinalardan olasiz? Sizden ne degan jorgan? Жок, Biz realdu kartinani o'zimizga ko'rsatib dedik. Mına forma jurat misal, kana bejik misal. Mına fakrazmı? Tushdan burun ishlayotganda tushdan keyin ishib olib, ishtiqlar o'tganlar. Arızdangan adamlardan. Yo'q, arizdangan emas, bu yerda. Yok, menda bor da ekan ular. Aka biz сүйлөшүп алалы. Yok. Siz o'zingiz bilasiz. Hadi söylesene. Yakın telefon alır mı? Hadi hem o bazardan işi canan üstünde ayıkın. Bazardan işi falan üstünde ayıkın. Anan şunu hem katıkke kaçan getiririz sözün üstünde ayıkın. Şahar Жалал-Абадтын eline, şaharına, tolup turgundan aytırsak. Bulukbek atı. Областта Сент-Петербург, Жалал-Абад. Oralarımızda Жалал-Абад'ın içinde pazar var da. Aslında bizim ayında az bir hareket oldu. Alsanlar o şekilde bir laflar Görüşürüz. Parkovkanın aynen yerlerge bozmuyor. Tamam, municipaldık pazar kulu maksatında. Buna koyduğu buyursa, 2 ayın içinde bitip o. Başından yol terimlerde, pazarga gelgen nizam stoktop, evakuator standartı var dedim düş anıklar. Görüp işin yapacak bir Kaçan bu olan, benim mentarda öyle, bunu kaçan anlatayım.
Memleket